Биринчи класстын балдарындай болуп жаскан кем акыл, чыпалак жана көчөгө айрык көгүлтүр жоки менин бир суроолорума жооп бере элесизби? Бир катар суроолорума. Мисалы биринчиси, мына экөөңүздөр 40ка чыктыңар. Эмнеге до сих пор үйлөнбөй жүрөсүңөр? До сих пор үйлөнбөй жүрөсүңөр. Эмнеге? Уят, уят! Жоки менен чыпалак. Нормалдуу кыргыз эркеги 20-сында үйлөнөт. Болбосо 30га чейин үйлөнөт. Но мен көрбөптүрмүн. Чтоб силенчелеп 40ка чейин бойдок жүрүп алганды. Дулду үйлөнүп чыкпайсыңар го? Же аялдарыңа бар экенин билинбейт. Же свадьбаңа да көрбөптүрмүн. Же жаныңарда кыз жүргөнүн көрбөйм. Аялдарга жок да ошо 40ка чыкканча. Шектүү. Мен точно билем, что могу жоки көгүш экенин. Лучше жокиге барып туруп, баняга барып туруп саунага. Эркектердин көчүгүн жууп, кырып, жышып, ублажать эркектерди. Yani тон коюп берип көчүгүн тосуп. Менде видеолор бар. Чыпалағымды эле алып кетмек беле. Баягы кашынганда айтып койдум беле. 28 сантиметр колбасаны соруп каласың. Жагын басып тур десем, ошо менен өчпөдү. Чыпалағыңа 4 жыл бою. Кстати, мен өзүмө да суроо келиши мүмкүн. Буларга ладно, шектүү, оору, көгүлтүрлөр экен. Өзүңчү десеңер, өзүм болсо натуральный, естественный эркекмин. 4 аял алгам. 10 балам бар. Балдарым атакелеп жүгүрүп келип турушат. Катышып турам. Мен буларга караганда аялдарды жакшы көрөм. Эми ошо дулдуган эки кем акыл жоки менен чыпалакка эмне кыз тиймек беле? Булардын кебетесин көргөндө эле качат да. Анан да чыпалак өзүңдү баатыр деп самозванец болбой жүрчү. Чыпалак менен кире көтөрүп койсоң эми ал кара күч деп коет аны, батырлык дебейт аны. Кара күч эшекте да бар. Эшекте эле өзүнөн 5 эсе оор салмакты көтөрүп коет. Анан эшектердин баары эле баатыр боло берет. Баатырлык деп батырлык көрсөттү деп. Мына мен айтса болот. 3 президентке каршы чыктым, вор в закониеге каршы чыктым түргөсүндө. Революциялардын башында жүрдүм. Анын үчүн түрмөгө 2 жолу отуруп чыктым. Түрмөдөн апшага менен кармашып, мусулманствын берген жокмун. Аякта революция кылып келдик. Чыгып келип, 3 жыл бою вор в законе Камчы Көлбаевка каршы сүйлөдүм. Кстати, Камчы Көлбаев курган былтыр, могу Жоки деген голубойду. Ошондо мен айткам эфирден, эсиңердеби? Камчы Көлбаев курганыңды токтот, болбосо өзүмдү аненге чакырам десем, ошо менен камчыңды өчкөн. Видеом бар. Так что вор в законе тирүү кезинде эчтеке сүйлөй албаган Жоки менен чыпалак кошоматчы коркоктор, эки окшошкон коркок. Жагыңарды басып жөн жүрүлөм, теңелбей. Теңеле албайсыңар. Азыркы бийликке каршы сүйлөп көрөчү. Сүйлөй албайсыңар. Чыпалаң болсо наоборот, кошомат айтып жүрөт. Кошоматчы деп коет сени. Так что кем акыл, чыпалак, саяктарга асылбай жүр. Чүйлүк болуп сүйлөп атасың да. Чүйдү керек болсо саяктар сактап алган. Сен китеп окубасаң кайдан билбей элең? Сен бир жүргөн бир кем акылсың да. Ал эми китептерде, тарыхтарда жазылган, когда Кенесары хан казак ханы казактар менен келип косулганда чүйдүн элин кырып киргенде, почти кырып таштаган. Чүйдүн элин нарын эли сактап алган. Ошо кезде хан Кочкорлук, Ормон хан башына турган кол келип, анын ичинде 10 000 саяк болгон. Качке батыр баштаган. Келгенде сатап качкан. Кенесары хандын башы алынган. Эмнече мына казактар чыңгырып чычып душмандыгын бүркүп атышат кыргызстарды көздөй. Там көкбөрү, сөкбөрлөрдө там марафон-сарафондордо. Анан асылсаң, жеке мен өзүм асыл. Элге асылба, уктуңбу? Чыпалак, кем акыл. Ал эми көгүлтүр жоки жөнүндө сөз да жок берди. Мен сөзүмө татыктуу эмес болчу, бирок айтып кетпесем эл түшүнбөй деп айтып кетишим керек. Так что ушунака